Assalamu алейкум, Жагындор каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Сандан сапатка өтүү деген мына ушундай жакшы нерсе экен туугандар. Афган койлору канчалык чоң болуп, канчалык көздү кубантпасын, булардын пайдасы, кирешеси дагы ошончолук чоң. Албетте чарбагерлер бул нерсени көрүп, 2-3 жылдан бери бул нерседен жакшы пайда көргөндөр бар. Ал эми Афган койлоруна болгон суроо талаптын өсүшүнүн негизги себептеринин бири бул Арашан койлорунун бааларынын өсүшү туугандар. Анткени 10 миң деген, 100 миң деген долларларга сатылган койлор бул биздин тегерегибизде кошуна өлкөлөр эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы мындай нерселер өтө сейрек кездешет. Бул албетте биздин чарбагерлердин ийгилиги, буну менен биз кубанышыбыз керек. Арашан койлорунун кымбатташы менен Афган койлорунун дагы суроо талабы өстү. Анткени эмне Арашан койлорунан чыккан жакшы кочкорлордун көбөйүшү туугандар. Бул жакшы кочкорлорду жакшы матка, жакшы койлорго коюп, козуларды алып, мына пайдасын жакшы көрөбүз деген үмүт менен мына ушундай чарбагерлер кымбатына карабастан сатып алып, өздөрүнүн короосун кеңейтишүүдө. Ал эми суроо талаптын өсүшүнүн дагы бир себептеринин бири бул жалпы эле элибиздеги сандан сапатка өтүүгө болгон кызыгуу өрчүдү. Бул базарлардан деле билсе, мал базарлардан деле билсе болот, койлордун сапаты бир топ эле жогорулуп калды туугандар. Андан дагы бир себептеринин бири бул Афган койлору жайлоолорго, узак жайлоолорго көчүүдө булар буттарынын узундугуна байланыштуу узак жолду оңой эле басып өтөт. Мына ушул артыкчылыктарынын бири. Жана ошондой эле май айы, июнь айына жетпей булардын жүнү таптаза болуп жылтырап түшүп калат дагы. Койго эч кандай орчулук келбестен кой бат семирүүнү баштайт дагы. Күз айларына жетпей кой абдан жакшы толуп, жакшы массаны набирать этип, семиз болуп жайлоодон келет. Демек туугандар, азыр сандан сапатка өтүүгө болгон өткөл учур. Бирок бул учур дагы менин оюмча дагы бир 10 жылга уланат. Анткени элдер толук сапатка өтүп бүткүчөңдү сөзсүз түрдө уруктук койлор, уруктук кочкорлор булар өзүнүн баасынан, эттин баасынан жогору бааланып сатылат. Анан качан элдин көпчүлүгү же болсо бардыгы ушул сапатка өткөн мезгилде баягы илгерки кездегидей ак койлорго өткөн сыяктуу жалаң чоң койлорго короолор толуп турган болсо, анда койлордун баасы эттин баасына кайтып келет. Мына ошондо дагы сиз базарга 80-100 килограмм чыккан койлорду алып барып сатасыз. Албетте ал мезгилде эттин баасы канча болот белгисиз, бирок 100 килограмм эттин баасы азыркы мезгилде 50 миң сом, 60 миң сом ушундай бааны берет туугандар. Сандан сапатка өтүүдө мына ушундай сапаттуу койлорду кармоонун дагы бир жыйынтыгы туугандар, дагы бир жакшы жагы чарба койлор мурдагы кашеки койлорго караганда булардын убарагерчилиги ошондой эле жакын. Мисалы жөнөкөй чарба кой 1 килограмм чөп жей турган болсо, мисалга айтып атам, ал эми Афган койлору 1,5 килограмм чөп жейт. 1,5 эсеге көбүрөөк жем чөп бересиз, тоюп бересиз, бирок булардын пайдасы 2 эсе деп койсо болот. Мисалы чарба койлордун козулары азыр базарларда 6 миң сомдук дагы козулар бар туугандар, 5 миң сомдук дагы козулар бар. Бирок Афган койлорунун козуларын ушул убакка чейин мен 15 миң сомдон кем көрбөдүм. 15 миң сомго дагы ооруп, өзүн жоготуп, арыктап калган эң бир баягы орусча айтканда страшный козулары 15 миң сом. Ал эми жакшы козулары 100 миң сом. Мына кече жакында интернеттерден дагы көрүп атабыз. 200 миң сом, 220 миң сомго сатылган козуларын көрүп атабыз. Мына ушул туугандар, сапатка өтүүнүн жыйынтыгы, сапатка өтүүнүн жыйынтыгына умтулган адамдардын максаты, эң сөзү мына ушундай. Бул албетте ким камынган болсо бул алыс эмес. Ошол үчүн сапаттуу койлордун, жакшы койлордун кымбатына карабастан сатып алган туугандарга береке тилейбиз, оомады тилейбиз. Ал эми мына ушул койлор тууралуу кайтып келе турган болсок, туугандар, сөзүм узарып кетсе сиздерден кечирим сурайм. Бул көптөн көп сиздерге айтып кое турган бир жакшы тилектер, ниеттерге байланышкан топтолгон сөздөр. Ал эми бул койлорго кайтып келе турган болсок, бул койлордун жалпы саны 30 баш туугандар. Булар тандалып алынган койлор бардыгы жаш туугандар. 8 тиши болсо 2-3 болушу мүмкүн. Максимум калгандары жалаң 2 тиш. 2 тиштен эле бул жерде 10 башы бар туугандар.
2 тиш, 4 тиш, 6 тиш деп элестетсеңиздер да болот. Жакшы кочкордон чыккан, жакшы кородон келген койлор туугандар, эч коркпостон булардын соодасын кылып алсаңыздар болот. Булардын баасы 46 миң сомдон бир аз кеми бар жолуна, койлор Баткен шаарына жакын жерде турат. Бардык багыттарга доставкалар уюштурулат туугандар. Эч коркпостон сооданы кылып келишип, акчаңыздарды которуп, койлорду күтүп алсаңыздар болот. Жана дагы короңуздарга берекет тилейбиз, жакшылык тилейбиз. Аллахым бардыгыбызды өзүбүздүн кылган жакшы ниеттерибизге жеткирип, мына ушундай жакшы койлорду королорубузга толтурган болсун.